Эми жакында арт-теолог деген болуп, вице-премьер-министр Эдил Байсалов мырза, биздин маданият министри, анын орун басары болуп, анан бүт 7 региондогу китепканачылар келип, ошондоки маданият министрлигиндеги китепканалар боюнча көйгөйлөр айтылды, ачык сөздөр болду. Ал жерге жазуучулар, акындар да катышты. Анан кийин ушул эки нерсе абдан жакшы нерсе экен. Көйгөйлөр ачык айтылды да. Мен муну аябай колдойм. Анан ошондо жанагы биздин тиги азыркы түрү Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу болгон, эл акыны болгон адамдардын китептери чыкпай атат. Анан көбүнчө баягы Совет өкмөтүндөгү классиктерди кайра чыгарып атат. Алар убагында деле чыккан, гонорар алышкан. Анан эми азыр бул акыркы 35 жылда ошондой биздин муун китептери чыккан жок да. Чыкса бир көп болсо 100-200 экземплярдан чыгып атат. Ал эчтекеге жетпейт. Анан мондай президенттин колдоосу менен жакшы проекттер болуп атат да. 2-3 жолу чыкты. Мына ушул жылы дагы 500 миллион акча которулат деп атат. Мен карап атып анан ошондо айттык биз сөз үстөмөдө ушундай бүгүнкү кыргыз эл жазуучуларынын, эл акындарынын китептерин чыгарыңыздар деп. Биз ошондой болсо курсант болот элек, анткени биздин көйгөйүбүз ошо. Анан кийин адам укугу, өйдө карап жүрөбүз. адам укугу жана гонорар саясатынан башталат. Биз деги мына бир тыйын алган жокпуз. Өзүбүздүн тиги акчабызды тиги үнөмдөй эптеп китебибизди чыгарттык. Кээде спонсор издедик. Спонсордун баары тең эле деле колдобойт экен. Жок дегенден башка биздин миллионерлер андай эмеге деңгээлге келе элек экен да. Анан эми ошондоки арт-теолог айтты, 450 китепкана жабылыптыр Кыргызстанда. Эми ошондокини жаппай эле жанагы Садыр Жапаров азыр социалдык объекттердин баарын куруп Кыргызстан өнүгүп атат да. Ошолорго киргизип, ошо 450 ордуна 450 китепкана ачса жакшы да. Имарат салса, ошонун бүт мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берсе, баягы заманбап эме кылып туруп, курулуш кылып туруп. Анан кийин эми айылга деген бала бакча такыр жетишпейт. 2-3 бала бакча керек, мектеп керек. Анан кийин андан тышкары дагы поликлиникалар керек, клубтар керек, китепканалар керек. Ошолордун баарын ачып, ошолорду ушундай саясатты жүргүзүшүбүз керек да. Азыр мына Борбор шаарда карап туруп ыйлагың келет. Азыр коробка үйлөр жанагындай тиги бизнес кылып тиги салып атышат. Госипотека да бар, частный ипотека да бар. Ал частныйга далай алданып ыйлап жүргөн кишилер да бар, үйлөрүн сатып ала албай калган. Анан эми ошолордун баарына коробка кылып сала бербей, генплан түзүп, бул борборго алады. Ошол жерге мектеп канча иш жасаса, ошол жерге поликлиника, ошол жерге бала бакча, ошол жерге почта, ошол жерге клуб, ошондой мындай. Анан жанагындай балдар эс ала турган, балдар ойной турган, ушундай бир бүгүнкү заманбап нерсеге талап кыла турган нерселерди кошо куруш керек да. Анан эми ошол жерде мисалы тетиги мен Орто Сай жакшайм, коробка үйлөрүм деп, ошол жерде даже автобус токтой турган остановка жок. Эми алар эмне тетиги 3 километр бу жер басып келип окушабы же өтөбү. Ошондой нерселерди шаардын мэри ушундай пландаштырыш керек да, архитектура эми үчүн. Анан коробка үйлөрдүн баарын окшош кылбай мындай архитектурага жалган мондай биздин кыргыздын менталитетине туура келген, ошонун жанагындай өзүнүн бир өзгөчөлүктөрүн калыптандырган үйлөр болуш керек да. Анан тетиги Англияда мындай үй салынат экен, Америкада мындай экен, окшош коробкалар турат да. Анан эми атүгүл ошол жерде барсаң, машина кое турган жер жок. Эми машина кое турган жерди аны подвал кылып, бир эме кылып, ошондойлорду кылыш керек да. Анан азыр адамда машина көп. 5 киши болсо, ошонун 3 машинеси бар, кээ бир кишилердикичи. Анан ал машинелерди каяка коебуз? Ошондой токтой турган жерлердин баары тең мындай салыш керек да. Анан кийин эле жапай эмедей кылып эле Кыргызстандын эметип атканы ушу туура эмес да. Анан Борбор шаарында бизде ушул убакка чейин адамды уят кыла турган биотуалеттер жок. Мисалы поликлиникаларга барсаң, же ишканаларга барсаң, баары тең тиги имараттын ичиндеги туалеттердин кулпулап туруп чөнтөгүнө салып алган. Аякка кире албайсың. Анан өзгөчө поликлиникаларга тияк бияк барып калсаң, картаңдар барат, кичинекей балдар алып барат. Анан алардын да табарсыздык болуп заара кылгысы келет. Анан эми эшикке чыгып алып, бактын түбүнө отурабызбы? Эшикке чыксаң, Бишкекте бир биотуалет жок. Рахмат эже, рахмат. Ошондойлор